Достор, мен турган жер Манас айылы. Шаар жактан келген болсоңуздар, Маады тарапка карап жолго чыгасыздар. Маадыга кыйла эле жетпей, Манас айылы болуп калат, жазылып турат. Ошалай трассасы, ушул жерден эле бурулуп киресиздер. Кирип барсаңыздар, мектеби бар Манастын. Мектептин эле бир аз жогору тарабында сатылуучу үй жайгашкан. Мечитке достор, чын айтайын, 200 метр. Нол жакта мектеп бар, 100 метр. Мына үй турат го. Үйдөн кийинки эле көчөдө мектеп жайгашкан. Ушул үй сатка чыгып аткан кези. Мектеп менен мечиттин жанында жашап каласыздар. Үйдүн жери 8 соток. Жакшылап угуп алыңыздар. Өтө кең экен. Границасы ушул жерден башталат. Мына баратасы турат, үй сатылат деп сыртында деле жазылуу. И барып туруп граница кошунасынын баратасына барып такалат. Свет бар, прожекторлор коюлган. Суу бар, баш булактын суусу келген. Кудай буюрса баш булактын суусунан ичип каласыздар. Жүрүңүздөр эми, кирип барайлы. Киргениңиздерде үйдүн 4 тарабы тосулган бардыгы. Кранттар орнотулган, каналдын суусу, бул жак булактын суусу. Айтайын дегеним, агын суу дагы и таза суу дагы бар. Мына жакта карасаңыздар, ажаткана. Кошумча курулуштары пока жок. Ал жагын өзүңүздөр кийин каалагандай кыла аласыздар. Сол жакта карасаңыздар, 11-ге 12 болгон полторашка үй. Бул жагы топкага кирүүчү эшик, котелный. Бул жагы 1 комната подвал, жилой. Салкын сонун болот. Жайындасы, жашоону ошол жактан өткөрсөңүз жакшы болот. Салкын болот да. Азыр мына чысырап күн да жаман ысып атат. 11-ге 12 кирпич, эч кандай кам кирпич, бир пакса, газоблок эмес. Кирпич туугандар. Бул жакта деле хозяин иштеп атат. Нол жакта болсо чоң ушундай бир дагы кошумча жерлери бар. Эми 8 соток дегенен элестетип бериңиздер. 8 соток өтө чоң да. Көрдүңүздөрбү? Котелный, бул жак 1 комната жилой. 2 эшик болуп атат да азыр ушунда. Жүрүңүздөр, мына коро тарабын бир көргөзөйүн. Анан шашылбай кирип үйдүн ичин дагы тартам. Так. Бул жак ошо ажаткана. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта дагы чоң кенен месталары бар. Жашоого ылайыкташтырылган. Мына. Места кеңири дейт эси азыр өзү дагы. Мына достор, үйдүн ичине кирейли, ушу үйдү көргөзөйүн. Достор, жүрүңүздөр, үйдүн ичин көргөзүп берейин. Лестница менен чыгасыздар. Алюминиевый жакшы эшиктер коюлган, байкаңыздар. Эми кире беребиз. Киргениңиздерде бул жагы 1 комната. Үйдүн узун трасын айттым. 11-ге 12 кирпич. Комнаталар чоң, кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, крышасы жабылган. Так. Бул жакка өтүп келсек, дагы 1 комната. Көрдүңүздөрбү? Так, ошондо канча комнатаны көргөзүп койдум, 3-өнү көргөздүм. Плюс коридор мындай. И бул жагы душ. Вспышканы жандырып көргөзүп коеюнчу. Душту көрдүңүздөр, санузеле. Так, бул жак дагы 1 комната. Бул жак спальня кылыш керек экен. Чоң экен. Либо кухня кылып коесуздар. Действительно чоң экен, Так, и мына чердакка чыгып кете турган местасы дагы бар албетте эле. Жакшы. 11-ге 12, ошондо 1, 2, 3, 4 комната болуп атат. Таза 4 комната экен. Так, колдон келишинче үй жөнүндө маалыматты бердим, өзүңүздөр деле түшүндүңүздөр. Полторашка үй болуп атат. Бул жак ошо албетте эле негизги кирүүчү вход үйгө. Бул жак топкага кире турган эшик, котелный. Нар жагы подвал, ал жагы жилой. Жайындасы жашасаңыздар сонун болот. Мына кранттар орнотулган, агын суу, таза суу отдельно болуп келип турат. Жакшы. Эми жерин эске алыңыздар. Бул жерде жер балынып атпайбы?
8 сотик жер элестетиңиздер. Так, мына подвалында жүрүңүздөр, көргөзүп коеюн. Мына высотасы деле жакшы, 2 метрден ашык, чоң, сонун экен. И салкын дагы. Баасына келе турган болсок, $73,000 бааланды. Бул жерде пустой участоктор 45-50дөн сатылып атат дейт эси. 50 деп койгула, 50 деп койгула жерде. Бул үй 73 болот атпайбы? Мындай. Сонун да. И түшүрүп берет. Хозяиндын номерин жазам. Квартира, машина да бир башка нерсеңиздер болсо айтып көрүңүздөр. Балким алмашканга макул болуп калат. Көрдүңүздөрбү? $73,000.